Куттуктоо үчүн сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин вице-спикери Мамырова Бөдөш Аманбаевнага берилет. Бүгүн мына Кыргыз элинде көнөрбөс өнөр, сулуулуктун символу болгон сахна жылдызы, жашоодон эрте кеткен эжекебиз Таттыүбү Турсунбаеванын 70 жылдык маракесине чогулуп отурабыз. Таттыүбү эжекебиз дагы бир жарк этип жанган жылдыз сыяктуу элеси эсибизде калган бойдон бул жашоодон өтүп кетти. 70 жашка араң чыкмак экен. Далай кино образдарын, далай каармандардын ажарын ачып, кыргыз өнөрүнө, кыргыз чыгармачылыгына өзүнүн дагы бир бай тажрыйбасын таштап кетмек. Жараткан Таттыүбү эжен эч нерсени аяган эмес экен. Сулуулукту дагы, улуулукту дагы, айкөлдүктү дагы, тазалыкты дагы берген. Бирок ушу бир гана жаш жагынан аяп коюптур. Таттыүбү эженин өңүн карап туруп, ички дүйнөсү, жашоосу, мунун кыял жоругу баскан турганынын бардыгы ушундай сулуу, таза болгон деп айта алабыз. Анткени ички дүйнөсү таза адамдын биз кыргызча айтканда тышкы келбетине, эреңине чыгат экен. Ушул жаатынан алып караганда Таттыүбү эженин ички дүйнөсүндөй тазалык билбейм бүгүнкү күндө бизде барбы, жокпу. Биз Таттыүбү эженин аткарган ролдору менен чоңойдук. Биздин Таттыүбү эже сахнада ойноп, өзүнүн кульминациялык моментине жетип турган мезгили биздин студенттик кезге туура келди. Чынын айтыш керек, Таттыүбү эже ойнойт экен, роль ойнойт экен дегенде, бу театрдын сахналары белет жетпей калганда күндөр болчу. Көпчүлүк жаштар Таттыүбү эжени көрөбүз деп барчу. Таттыүбү эжеде бир дагы куулук, шумдук болгон эмес. Куулук, шумдукту билбеген үчүн өзү кандай ойлосо, башканы дагы ошондой ойлоп, өзүнүн катарына тең коюп жүргөн үчүн, кээде мен ойлойм да, бул менин оюм, ушул жашоодон эрте коштошуп кетип калдыбы деп. Таттыүбү эжеге окшогон төрт тарабы төп келишкен биз улуу инсандарыбызды дайыма эсибизге алып жүрүшүбүз керек. Таттыүбүнү бир эле кыргыз эмес, бүткүл дүйнө билет. Аз жашады. Бергенинен берелеги көп болчу. Көп чыгармачылык дарамети бар эле. Көп кыргыз кыз келиндерине, кыргыз аялдарына үлгү боло турган, символика боло турган келбети бар эле. Ошонун баарын, ажарынын баарын кийинки муунга, кийинки кыздар мына көрбөй калды. Элесин гана сүрөттөн көрүп калды. Баарыбыздын ичибизде бир арман бар. Аттиң ушул эжеке эрте бул жашоодон өтүп кетти деп.